Кандайсыз Гүлбарчын айым? Сиз келиңиз. Энергияң жаныңан ала албай калдым деп таза ушундай капа болдум эле да. Ниет кылган экенсиз, мен өзүм баратам сизге. Ошо энергияңды алып кетем да. Да. Шүгүр. Келиңиз анда. Эне Алыстан болсо да аракет кылып, эме прям кыздар менен жакын болгонго аракет жок, кылып окудуңуз. Кандай өзгөрүүлөрдү ала алдыңыз онлайн тренингке келе алгансыз, ретритке келе алган жоксуз жандууларга. Ошондо дагы аламатсыз. Эми ал дагы насип этсе болот, насип этпесе болбойт экен. Мен ага Ага, капа Гүлбарчын болдум. айым, Зульфия айым даярдадыңыз, э? Ага, сүйлөй бериңиз. Мен бул билимге келип калганда трансформация 13'te окугам да менчи биринчи. Bir Ага, жыл былтыр. мурун, 2 жыл мурун окудум эле. 1 жыл мурун. Мен ошондо окуп атып эле ол сени мен YouTube'дан тапкам. YouTube'дан таап, мен дагы көптөгөн адамдар, психологдор менен көптөгөн немелер менен иштешип анан ушу сени таап алгандан кийин жазганмын да, азыркыга чейин бар ушу. Азна. Сырада кастайчы ашталам жимап биттериңе Анан кылып атаң эме окуп бүтүпкөндөн кийин кайра что-то мындай менде көңүл буруу болбой калды да, кайра дальше onun чындыгын эле айтып коеюн. Кундуз, бирок Кундузду биз анда билбейт элек. Кундуздун бир немесинде Кундуз катуу сүйлөп койсо мен ошого капа болуптум да. Көрсө мен өзүмдүн бирөөлөргө капа боло берген бойлдорум экен. Ошондо резкий таштап койдум. Таштап коюп анан быйыл немеге жөн эле иштеп жүрсөм звонок келет. Улукан айымга айтам, Улукан, сизди ушундай Ызаткан Юсупованын талдоо чебери деген курсу болгон атат деп ошондой неме берди. Анан мен өзүм көрсөм мындай адам өзүнүн иштеген жерине деле ыраазы болбой, жашоого деле мындай ыраазы болбой жүргөн эмелер болот экен да. Адам өзүн тааныбай неметип жүргөндө ушундай нерсе болот экен. Просто баягы урушуп койсо деле шашпайм, мен сени кетип какшатпасам да. Эмесе иштеген жерим, эмесе Кудай Алла Таала мени мына дүйнөгө таанылган эле композитор, орустун композитору Игорь Крутой барго. Ошонун үйүндө иштейм. Ошого дагы ыраазы болбойм мен. Карасаң, ошого дагы ыраазы болбойм, мен капа болуп келдим да, шашпай мен сени таштап кетип калам деп. Анча ошончо чоң энергиянын ичинде жүргөнүмдү мен өзүм билбедим да. Анан ошентип неметти Улукан. Мен сразу эле мен окуйм дедим го. Неге анттым мен билбейм. Себеби мен шашпай туруп, мен бир кызайкама неме болчу. Бир окуунун немесин өзүмө ишти тапсам, мен кетем бул масканы таштап деп атпайм. Сразу ушуну окуп мен ошо сертификат алсам, ушу менен бизнес кылам деген немеде сразу ошо сенин сабагыңы алып окудум дейм. Бул мен немеге Улуканга. Ошо ушундай немеге чөйрөгө келип калдым. Баягы элдер ыйлагандай мен дагы ыйлап берем азыр. Өзүмдүн бойлорумду таптым. Вообще. Короче, менде сонун результаттар болду. Хозяйкам немелерди көтөрдүм, кварплата, немелердин баарын көтөрүп, короче, кол көп ушундай сонун нерселер болду да. Анан мына кызылгүлдү ошо ыйлап атыштым. Эчтеке карабаңыз, ыйлай бериңиз. Ошо эмнеден мен ыраазымын. Мен ыраазымын. Биринчиден ушул Узаткан саат терең ыраазычылык айтам. Сен бул сабактарды жөн эле бербей бизге чайнап эле оозубузга салып койгонсуң, биз ошону мынаракка жутуш эле калганда, ушунчалык сонун кылып бергенсиң бул сабактарды. Ошону дагы биз чайнап жута алсак, анан бул биз кандай немеде болобуз? Аны билгендер билет, билбегендер билбейт эми ошону. Мен ошону билдим. Сен бул сабактардын канчалык тереңдигин. Анан
дагы эмне дейм ушу ушул немеде жүрсөм мен кундузду ушунчалык жаман көрө берет экенмин да. Себеби адамдарды кабыл албайт экенмин да менчи. Азыр мен кундузду жакшы көрөм. Кундузду көрсөм кундуз ал шаршап бетке айткан, честный, өтө энергичная женщина экен да. Аны мен билбей эле, койчу мынча бакыра берет, мынча кыйкыра берет деп эле ошентип жиберген экен. Азыр өзүмө келип баарын түшүнгөндөн кийин, адамдарды кабыл алганды түшүнгөндөн кийин мен баарыңарды жакшы көрөм. Кундуз, мен сени жакшы көрөм. Мен сени жаман көрүп жүрө берген экенмин. Ошол мен группалаш кыздарыма рахмат. Бул бул кесипке келип мен өзүмө группалаштарды ашырдым. Ата энем окутпаган деп эле мынтип капа боло берет экенмин. Жок, мен көрсө ата энем керек болсо өзүң окуп ал деген экен да. Өзүң окуп ал, өзүңө жаккан кесипти деген экен. Мен ыраазымын ошого да. Ошо дагы эмне дейм эми. Бул билимдердин үстүнөн дагы мен бул билимди таштап койбойм. Сексуалист болуп атасыңар, мен ага дагы окуганга ниет Видеоңузду кылдым. көрүңүз. Сексуалист Көргүңүз болуп келип атат. жатасыздар, ошого дагы окуганга ниет кылдым. Адам ниет кылса баарына жетет дейт го. Кудай кааласа ага да окуйм. Мындай өзүмдү сыйлаганды бирок жакшы эле билчү элем. Азыр вообще сыйлаганды билип, өзүмдү таанып, адамдарга ыраазы болгонду билип, мындай ыраазычылыкты айтышты. Ушу сенин сабактарыңа келип мен түшүндүм бардыгын. Сага рахмат заткан. Сени айта берсе сага вообще сөз жок. Сен жөнөкөйлүгүң, кеңпейилдигиң, ошон үчүн дагы сага Кудайым ушундай даражага чыкканыңа неме кылган, сен кеңпейилдүү инсан экениңди кудай. Эми эмне дейм эми, ушу сага терең ыраазычылык айтам, группалаштарыма, Кундузга мен терең ыраазычылык айтам. Рахмат баарыңарга. Тегилеп сени энергияңа Барчынайым, сиз айткандай, биз жөн эле талдоо чебери боло бербейбиз. Биз талдоо чебери боло турган адамды дагы тектин ичинен, мисалы өзүбүздүн байкаңыз, бир туугандарыбызды, биздин эки бир туугандарыбызды, биздин досторубузду да ошолордун баардыгынын арасынан карап келгенде дагы биз мындайча айтканда, баягы орусча сөз бар го, избранные. Тандалганбыз да. Биз тандалып туруп, анан бул адам ушундай кыла алат, бул адам ушул нерсени жасай алат, ушул нерсенин майын чыгарат, элге жеткирет деп карап, анан кийин тандалып, анан бизге берилген да бул нерсечи. Мисалы, башка адамга берилсе да, ал адамдын башынан бизчелик оор күндөр, бизчелик болдор өтпөсө, ал айтат: башым ооруп башка жактагы аборт айтып атасың. Мисалы, аборт кылбаган адам абортtu түшүнбөйт да. Ооруган адам ооруган адамды түшүнбөйт, ажырашпаган адам ажырашкан адамды түшүнбөйт, карыз болбогон адам карыз болгон адамды түшүнбөйт. Ушундай көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөргөн адам анан башкаларды дагы түшүнө алат турбайбы да. Ошон үчүн эмне да айтып атпайбы? Мен канчалаган башымда кандай гана кыйынчылыктарды, күндөрдү өткөрдүм. Мен ошол учурда эмнеге мен мынчалык кыйналам, эмнеге менин башымда мындай күндөр өтөт деп ошол учурда мен аябай жалп кылып, жертва болчумун көрсө, Кудайым мени аябай чоң нерсеге даярдаган экен да, мени бышырган экен да деп, наоборот, ошол күндөрүмө ыраазычылык айтам дейт. Ошон үчүн благодаря вот именно ошол биздин башыбыздан өткөргөн кыйынчылыгыбызга, оорубузга, ден соолугубузга, күйөөбүзгө, бизди калкалаган, сиз айткандай больно кылган адамдарга благодаря им биз азыркыдай жолго, өзүбүзгө карай жолду ачып, ушундай сонун билимди алганга даяр болуп атабыз да.
Албетте буга даяр болгон адам гана келе алат. Даяр болбогон адам дагы деле жанчылып, дагы деле эзилип, дагы деле жанагы болдор менен эзилип эле жашап жүрөт. Жертва болгондо да, алар өзлөрүнүн чечими, конечно. Сонун азаматсыз Гүлбарчын айым аракет кылып, прям окуп, онлайн аракет кылып, буюрса жолугабыз да Москвага барганда, рахмат. Москвага барганда сизди күтөм. Сөзсүз түрдө келиңиз, Сөзсүз барам, сөзсүз барам. Да, 10 май деп атам мен. 9 барабыз буюрса. 10 май жанды кылсак, 11 биз балам менен немеге барабыз. Клиникага барабыз. Анан көрөбүз да. Рахмат. Хорошо. Күтөм. Ийгилик каалайм сизге. Рахмат. Баарыңарга. Сонун, эң сонун результаттар.